Урматтуу коллегалар, жалпыбызга маалым болгондой азыр бүт жер жерлерде Кыргыз Республикасынын аймагында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жана кыргыз тили мамлекеттик тилдин күнүнө карата иш-чаралар өтүп атат. Адабий саат өтүп атабыз. Мына ушул адабий саатка байланыштуу азыр биздин кызматкерлердин арасында Чыңгыз Айтматовдун эне тилинде кылатын кызматкерлер окуп берип койсун. Эл туруп эне тилин унуткан бар. Элге зээр атка конуп куруткан бар. Эненин сүтүн эмиктигин билбей, эненин сай сөзүн сыздаткан бар. Элинин элдигине башын ийбей, эненин тилин билбей, дилин билбей. Эр-кулдар көбөйтүп окуптун түшкөн, эл үчүн, энеси үчүн жаны күлбөй. Элинин теги жайын сүрүштүрбөй, элинин каада салтын көзүн ийбей. Ээлигип күмбөз көрсө, мечит көрсө, атеист калды дейин, арсыз түрпөй. 40 000 жыл өтсө дагы эстен чыккыз, кыргыздын краны бар аты Чыңгыз. Кайсы элге барса дагы тааный турган кыргыздын паспорту бар аты Чыңгыз. Кылымда бир төрөлсө бирден Чыңгыз, бийик болмок мындан дагы биздин кыргыз. Кылым сүргөн кыргыздын арасынан жарык жанган жалгыз сен чоккон жылдыз. Өтүп жатат сизди эскерүү күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз, кыйкырсам да бүт аламга жар салып, аттиң арман жетпейт сизге күнүбүз. Жайлоо түнү көктөн жылдыз жаркырап, өзөн ылдый мөлтүр сулар шаркырап, Чыңгыз агай дүйнө жерин кыдырып, келе жатат гүл сагатын камчылап. Адам ата умайыны токумун, урпактарга урмат менен бактаган, улуу ойдун, улуу сөздүн устаты, Төрөкул уулу Чыңгыз менен мактанам. Чыңгыз атам кыргыздардан чыкканы, Чыңгыз атын дүйнө эли укканы, окуп көрүп ар бир жазган китебиң Айтматовго дүйнө эли суктанды. Чыгармасы көп тилдерде сүйлөгөн, адамдыкка адилетке үндөгөн, христиан, Будда жана мусулман, Айтматовду кимдер гана сүйбөгөн. Чын айтамын, балким жалган туюлар, Чыңгыз десем ыр өзүнөн куюлар. Окшош турсам мен Чыңгызды тоолорго, оркойгонто улам көзгө урунар. Чыңгыз ким? Алас бар, тоо көккө жеткен, алтын чек, эч урагыз түбү бекен, ал тулпар чоң жарышка чыгып кеткен, ашуулар элдер ашып нечен. Чыңгыз ким? Баба Дыйкан эгин эккен, элине окултоодой тирек экен, анан да баш аягы гүлгөр болгон, ажайып кең дүйнөнү элестетем. Эне тилдин тагдырына жан ачып, эне тилдин тазалыгын талашып, тилдин тилге тийбестигин залалы Чыңгыз агай түшүндүрдү жан ачып.